Салам достор, мен сиздерге азыр DAO жөнүндө маалымат берем. Бул DAOдо биз Dogecoin иштеп, криптовалюта Dogecoin иштеп, бул жерден чыгарсак болот. Акчасы сөзсүз түрдө чыгат, текшерилген, андыктан коркпой регистрация болуп, убактыңыздарды теке кетирбей акча чыгарып алууга мүмкүн болот. Бул жерде биз описаниядагы ссылка аркылуу киребиз дагы, регистрация болобуз. Биринчиге тийишпейбиз, себеби менин артыман улангандыктан бул жерде менин реферальный кодум турат. Андан кийин электронный письмо, электронный почтаңарды жазасыңар, мобильный телефон 996 деп туруп, бул жерге логин жазабыз достор, анан кийин пароль коебуз. Паролду сөзсүз түрдө чоң тамга, кичинекей тамга цифра катыштырып түзүп алабыз англис тилинде. Ошол эле паролду бул жерге дагы жайгаштырабыз дагы. Я согласен деген жерге басып туруп, зарегистрироваться сейчас дегенди басабыз. Мен уже регистрация болдум, ошондуктан достор, эми биз авторизация дегенди басып киребиз. Биринчи регистрация болобуз, андан кийинкилерине уже авторизация болуп кире баштайбыз. Бул жерге пароль коебуз, өзүбүздүн түзгөн. Мынакей достор, имя пользователя баягы логин дебедимби? Ошол логинди жайгаштырабыз дагы, андан кийин парольду жазып киребиз. Войти сейчас дегенди басып, бул жака кире алабыз. Мынакей достор, кирип алдык. Ушул жер эң главный страницасы болуп саналат. Панель управления деген. Бул жердеги учурда канча балансыңар бар жана бул жерде канча акча чыгардыңар ошол жөнүндө маалымат берилет. Ал эми бул жерде осталось кликов на сегодня дегенге бүгүн уже 20 клик жасаганга мүмкүн деп турат да. Мен бир дагы клик жасай элекмин, ошондуктан бул жерде жазылып турат. Ал эми бул 3 сызыкча бул меню болуп саналат. Ушул менюдан азыр ушул менюдан биз акчабызды чыгарсак болот, реферальный ссылкабызды алсак болот, иштесек болот, кантип иштейбиз. Бул приборная панельди азыр мен көрсөттүм. Мына депозит дегенге киребиз дагы, мисалы башынан аягына чейин көрсөтүп бере берейин. Депозит дегенди басып, депозит сейчас дегенди басабыз. Биринчи баардыгын тууралап настройкалап алышыбыз керек. Депозит сейчас нет, кечиресиңер, депозитте эмес, мына жерде планы да экен. Планы дегенди басып алабыз дагы, биз мына жерде свободный планга улап алышыбыз керек. Свободный дегенди басабыз дагы, лимитибизди навсегда дегенге коюп алабыз. Мен койгондуктан кайра көрсөтүлбөйт экен бул жерде. Мына бронза дегендер булар акылуу да, буга акча төлөп анан төлөйбүз. Мисалы тиги тарифке деле мына навсегда деген басып, жашылды басып коесуңар. Мына неме свободный тарифке киргенден кийинчи меники басылгандыктан кайра болбойт экен. Ошо достор, мына бронза, серебро, золото дегендерге уже акча төлөп андан кийин буларды алсак болот. Биз акча төлөбөй эле, без вложения эле кылып иштейли, андыктан свободный тариф эле ошо навсегда дегенге коюп аласыңар. Андан кийин RTS'дан биз болсо кликать этип ушул жерден иштейбиз. Мынакей биринчи объявление дегенди басабыз. Ушул жерден биринчи немени басабыз. Мисалы свободный тарифте азыр биздики бир заданияга 0
128 доккоиндон берет да. Эгерде бронза тарифин сатып ала турган болсо, анда бир заданияга 1,1 неме берет экен. Буну сатып алыштын кажети жок. Ал үчүн биз өтө көп доккоин төлөп анан буларды аткарышыбыз керек. Ошондуктан эң эле ыңгайлуусу бул жашыл свободный тарифи. Идти дегенди басабыз достор. Ушул жерден мындай заданиялар чыгат. 30 секунд көрүшүбүз керек экен. Смотри сейчас дегенди басабыз дагы. Бул жерге мындай проценттер мына жакка чейин жылып загрузка болот. Ушул жер 100 болгуча күтөбүз достор. Ушул жер 100 болгуча күтөбүз дагы. Бизге 1ге 1ди койсо канча деген заданиялар келип калышы мүмкүн. 2 деп жазып койсок, анан кийин бизге акчасы түшөт. Силер жаңыдан катталганда Телеграмды улагыла дейт. Азыр мен анын улаганды көрсөтөмүн. Мен улагандыгыма байланыштуу бул заданиялар берилип атат. Эгер силер улай элек болсоңор, анда бул заданияны дароо эле аткарып кете албайсыңар. Мисалы 1ге 3тү койсо 4 деп жазабыз да, мындай жашыл болуп калат. Подтвердите заработок дегенди басып коебуз. Мынакей 1 клик ушинтип аткарылды дегенди мааниси. Эми кийинки заданияда 19 кликти ушинтип аткарып чыгабыз. Азыр мен убакытты албай эле кийинки жерлерди тааныштырайын. Кийинки сделка деп турат. Бул сделканын ичинде эмне бар көрөбүз. Мынакей сделканын ичинде неме рефералыңардан көрүнүп турат экен бул жерде. Кимден канча акча түшүп атат. Өзүңөр неме баягы кликать эткенден түшкөн акчалардын бүт баардыгы көрүнүп турат. Ал эми направление деген жерде приглашенный пользователь и комиссия деп турат. Бул жерде мисалы приглашение пользователь деген басканда азыр мындай терезе ачылат. Ушул жерден силер реферальный ссылкаңарды ала аласыңар. Мынакей силерге реферал болгон адамдар дагы бул астына чыгып калат. Андан тышкары Telegram, WhatsApp, Facebook'тарга дагы ссылкаңарды жөнөтсөңөр болот деген көрсөтүп койгон бул жерге. Ал эми счет деген жерге силер болсо профилиңер жөнүндө маалымат аласыңар. Паролуңарды өзгөртсөңөр болот. Жана башка өзүңөр тууралуу бүт маалыматтар ушул жерде жазылып турат. Мынакей. Ал эми Телеграмды кайсыл жерден улайбыз десек, азыр мен көрсөтүп беремин. Ал үчүн биз достор, мен Телеграмды кошконыма байланыштуу бул менюдан издесем такыр чыкпай койду. Бая жана айтып кеткендей эле, мына RTS дегенди басканда, объявленияны басканда, ушул жерден эгерде силер Телеграмыңарды улай элек болсоңор, мына жерди басканда биринчи заданияны аткарайын дегенде силерге чыгат Телеграмды ула депчи. Ошол жерден эле улап кетсеңер болот. Мисалы мен көрсөтүп коеюн. Телеграмда мындай ботко кирет. Ушул ботко киргенден кийин логин мындай немеге катталга дейт, мына каналга каттал дейт. Ошо каналга катталасыңар. Андан соң логин жаз дейт. Юзернейм, Telegram юзернеймчи. Анан мындай кылып жазбагыла мындай. Мындай кылып эле жазып койсоңор, анан кийин мындай жазуу чыгат англисче. Ошондон кийин андан кийин уланган болуп калат. Силер кошулган канал мына каналга кошулгула дейт. Мына каналга подписаться болосуңар. Ушул каналда кошумча неме берип турат. Не деп коет эле, бандай бонустар берип турат да. Ошол мисалы мына Hello 2021 деген секретный слово сөздү жазсак, бизге 2,22 доге бонус берет да. Бул уже бүтүп калды. Жаңы бонусту күтөбүз достор. Бонус алыш үчүн жаңы бонусту күтөбүз. Мына жерде промо деген жерде баягы жерден промокодду терип кошумча бонус алсак болот экен эле. Азыр бул промо деген жок, алынып калыптыр. Жаңы
чыгып калышы мүмкүн, ушул каналга чыгат бардыгы. Мен оюмча ошо жаңы чыккыча биз күтөбүз дагы, ушул жактан дагы маалымат алып карап турсак болот достор. Мынакей, андан кийин улагандан кийин силерге ушул заданияларды аткарганга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Акча чыгарарда снять дегенди басасыздар дагы. Снять дегенди басып эле мына жердеги 5 собака болгондон, доккейн болгондон кийин эле снять дегенди басып туруп, Binance биржасынан же болбосо тиги Trustwallet, Криптонатор деген кошелектөрдү колдонгон адамдар ошол жактан доккоин адрести жазып, андан 5 деп, мисалы 5 собака болсо 5 деп жазып кетирсеңер болот. 24 сааттын ичинде түшөт.